керек. Ооба, бул жактан кетип атканда эч кимси деле ишенбейт. Кабаны барып көргөнгө чейин. Мен точно барамбы, мен кетип атамбы. Бул жактан документ тапшырып коюп, Кыргызстандан учуп кеткенге чейин WhatsApp группа ачылат. Алар сурашат, биз точно барабызбы, барбай калбайбызбы, биз кетип атабызбы, качан кетебиз, биз барганда кандай кылабыз деп аябай сүйүнүп, келгенде аябай ыраазы болуп, баталарын берип, чындыгында ыйык жерде аябай жакшы эмоциялар болуп, ыйлагандар болот, батасын бергендер болот. Алхамдулилlah. Жакшы. Демек, жакшы жактан оңолуп, жакшы жакка өзгөрүп келген инсандарыбыз да жок эмес. Көп албетте. Анан негизи эле ошол барып келүүнүн баасы канча дегиле жалпы карапайым элибизге маалымат кылып айтып өтсөңүз. Рамазан айындагы баалар кичине кымбатыраак болуп атат. Башка эле арзаныраак болчу. Умранын баасы азыркы учурда $1300, $1,500 айланасында болуп атат да. 130 000 сом, 150 000 сомго чейинки сом менен айырма болуп атат. Негизи ошол Рамазан айында ушундай болуп жаткан экен, Ал эми Рамазан эмес башка айларда? Башка айларда 110 000, 100 000 айланасында. Жакшы. Анан негизи эле буга чейин канча инсанды ошол умрага жибердиңиздер? Биздин фирма ачылганына 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде азыр эми так санын мен билбейт экенм, бирок бир 2000 3000 адам барып келди болуш керек. Жакшы. Негизи ошол умрада сиздердин ошол өкүлдөрүңүздөр да барбы ошол жакта? Ооба, ал жакта биздин өкүлдөрүбүз бар. Мадина шаарында дагы бар, Мекке шаарында дагы бар. Барганда жакшынакай тосуп алып, гостиницаларга жайгаштырып, турак жайларга. Андан кийин ошол жактын тарыхын көргөзүп, түшүндүрүп, албетте ажы башчыларыбыз деле кызмат кылат, өкүлдөрүбүз деле кызмат кылат. Өкүлдөр бар ал боюнча. Ал эми ошол умрага алып кетип жатканда же болбосо жиберип жатканда сиздерден коштоо менен барасыздарбы же болбосо өздөрүң гана салып ийесиздерби? Жок, бул жактан өзүнчө илимдүү устаздар, илимдүү кишилер ажы башчы болуп, умра башчы болуп, бул жактан кеткенге чейин эле айттым го, WhatsApp группалар ачылып, мечитте чогултулуп, аларга сабак өтүп, бул жактан кайсыл жакка барабыз, кандай амалдарды аткарабыз, кандай дуаларды окуйбуз, мына ошол тууралуу биздин ажы башчылар, умра башчылар сабак өтүп, толук алып барып, ал жактын тарыхын түшүндүрүп, кайсы жерде кандай амал аткарыш керек, бардыгын өз учурунда түшүндүрүп, жардамын берип, анан кайра алып келишет. Жакшы, анан деги эле ушул Рамазан айында деп калдыңыз. Негизи кайсыл сиздерге сезон деп коет эмеспи? Ошол кайсыл учурда болот? Кайсыл учурда көбүрөөк жибересиздер? Бизде ошо өзгөчө Рамазан айында. Рамазан айында көбүрөөк жибересиздер. Рамазан айында көбүрөөк. Анан күзүндө, кышында дагы жакшы болот. Эми ал жакта ысык болгонго байланыштуу жайында эч ким деле барбайт биз тараптан. Эми башка мамлекеттерден барат, бирок биз тараптан көбүнчө ноябрь, декабрда башталат да. Демек күз менен кышта, анан жазда көбүрөөк барышат. Жазда азыр Рамазан айында болуп калат, ооба. Рамазан айында. Анан жогоруда айтып калдыңыз, атайын устаздар сабак өтүшөт, анан сабак өтүп анан жиберишет депчи. Ошол канча күн сабак өтүшөт, деги эле сабак өткөндө кандай темаларда сабак өтүшөт? Сабактарды кеткенин алдында 2 жолу сабак өтүшөт. Кээде 1 жолу, кээде 2 жолу, кээде 3 жолу өтүп аткан учурлар болуп калат. Сабакты үстүндө айтып өтүлгөндөй эле ошол жакта барганда кандай амалдарды аткарабыз. Барганга чейин кандай дуаларды жатташыбыз керек, кандай дуалар зарыл. Ошол барып келген, толук барып келген учурда эмнелер керек, ошол кандай кийимдерди алыш керек, эмнелерди алыш керек, ал жакта эмне болот, ал жактын абасы кандай болуп атат. Бул жакта ичип жүргөн дарыларды алып кетиш керек, ал жакка кыйналып калбаш үчүн ошол тууралуу маалымат берип сабак өтүлөт да. Ошондо канча күн сабак өтүшөт? 3 күн. 3 күн сабак өтүшөт, 3 күн сабак өткөндөн кийин анан жибересиздер, Кээде 1 күн, кээде 2 күн, кээде 3 күн ушундай сабак өтүлүп дайындалат да. Анан сиздер ошол жактан тосуп алат дедиңиздер да, атайын турак жайларды берип жайгаштырышат деп, анан ошол жайгаштырчу жерлерди дагы атайын сүйлөшүп койгонсуздарбы? Ооба, албетте ал жакта турак жайлар көп. Биз өзгөчө колдон келишинче ошол турак жайлар ибадат кыла турган жерге, пайгамбарыбыздын мечитине, ошондой эле Кабага жакын жерге, жакын жерлерден алып иштешебиз. Жакшы. Анан айтсаңыз деги эле ушул Кыргызстанда канча умрага жиберчү фирмалар бар? Кыргызстанда умра фирмалар көп. Ошто бар, Бишкекте экөөсү болуп бир 35 фирма болуп калды азыркы учурда. 35 35 фирма бар. Анан ошол 35 фирма экен, өзүңүздүн фирмаңыз жөнүндө кеңирээк айтып бербейсизби?
Биздин фирмабыз Умра Замзам фирмасы болуп аталат. Ачылганы 2 жыл болду. Алхамдулилла иштеп атабыз. Биздин ошол ажы башчылар, умра башчылар, устаздар, илимдүү кишилер, тажрыйбалуу, тияктагы турак жайларыбыз өтө алыс эмес, жакын жайгашкан, таза. Болгон маалымат ушул го дейм. Демек ушул. Сиздерге өзүңүздөргө кайрылса да кененирээк маалыматтарды бересиздер. Бишкек шаарындагы кайсыл жакка кайрылса болот? Правда Московский менен кесилет, Московская 49. Ошол жакта, ал эми Ошто болсо Масалия 110добуз азыр. Демек сиздердин Оштода фирмаңыздар бар, Ошто дагы бар, бул жакта Бишкекте дагы бар. Ошондо бул сиздердин өзүңүздөрдүкү жогоруда 35 болуп калды деп айттыңыз да, өзүңүздөрдүкү 35 болуп калдыбы же болбосо башка? Жок, бүт Кыргызстан боюнча. Бүт Кыргызстан боюнча. Биздики бирөө болуп саналат да, Оштогу, Бишкекте экөөсү бир эле фирма болуп саналат да. Эки жактагы бир болуп саналат, Оштогу фирма бул филиал болуп. Филиал болуп, бул жактагы негизгиси. Анан негизи эле ушул Рамазан айындагы умрага бара турган болсоңуздар, мына ушул Али мырзага кайрылсаңыздар, кененирээк маалымат беришет өздөрү дагы. Анан айтсаңыз деги эле өзүңүздөр ушул умрага барганда кандай эмоциялар болгон, ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Умрага башында мен үйлөнүп атканда барганмын. Үйлөнүп келинчегим экөөбүз биринчи жолу барганбыз. Ата-энем белек кылып умраны. Өтө жаккан. Ал жакта ар түрлүү эмелер болгон, аябай кызыгып, ибадаттар, ажы башчылардын кызматы. Өзүм ушул жакта окуган себептен, диний илим алган себептен мен дагы ушул ажы башчы болуп иштесем болот экен, мен дагы умра башчы болуп кишилерди алып кетсем болот экен деген бир кызыгуулардан улам. Мен Кыргызстанга барсам ошо умра фирмага ачайлы деген максатта. Кээде дорайым адамда кемчилик болот. Бизди алып барган ажы башчылар жакшы кызмат кылбай, алар таппай калып, издеп, ушундай кыйынчылыктар болгон себептен ушул ишти мен жакшы деңгээлде кылсам болот экен деген ойлор пайда болуп, анан ошо Кыргызстанга барганда умра фирма ачып, элибизге, жерибизге жакшы бир кызмат кылайлы деген ойлор пайда болуп, анан келип, Кудайга шүгүр, бир аздан кийин эле ошо фирманы ачып ишке киргизгенбиз. Жакшы. Андан кийин көп эле барып атабыз. Ар бир барганда өзүнчө Кабаны көргөндө адам аябай бир жүрөк лукката түшөт да. Ар бир барганда көзүңдөн жаш кетет, сүйүнөсүң, кайра кайтып атканда Кабаны таштап чындап эле кетемби деген башка сезимдер болот. Бирок эми Кыргызстанды сагынасың бат элечи. Ошол эле учурда Кабаны таштап келиш дагы аябай кыйын болот да. Негизи эле ушул жалпы мусулман элине ушул умрага барууну баарына насип кылсын демекчибиз. Анан ушул умрага барганда негизи канча күн жүрүшөт, канча күн убакыт? Умрага барганда 15 күн болот. 15 күн болот, Программа боюнча 15 күн. Бир жума барып келсе деле болот, 10 күнгө барып келсе деле болот. Эми негизи программа боюнча 15 күн болот. 21 күндүгү бар, 1 айлыктары бар. Негизи анан ушул Ошто, анан Бишкек шаарында бар экен, дагы кайсыл башка областтарга да ачайын деген оюңуздар барбы? Эми негизи Ош менен Бишкектен самолет учканына байланыштуу ушул эки жерде ачылган да. Ал эми башка областтарда ачабыз, ал жактардан чогултуп алып келип Бишкекке жакын жагын Бишкектен учурабыз, Ошко жакын жагын Оштон учурабыз, Баткенден деле чогултабыз. Оштон учат, Алайдан чогултабыз, Оштон учат. Эми жактан Талас нарындан чогулткандарыбыз Бишкектен учат да. Бишкектен учат, Демек азырынча ошол Ош менен эле Бишкек шаарында ачылып турат, Бизде СМС билдирүү бар экен. Азыркы учурда Орозо айына карата арзандатуулар болуп жатат деп уктум эле дейт. Тескерисинче азыр Орозо айында кымбаттады дедиңиз, Ооба. Ошол жөнүндө. Рамазандын башында кымбат болуп аткан. Бул кымбат болгону бул бизге тиешелүү эмес, албетте авиакомпаниялар, тиякта турак жайлар, виза кымбаттаган себептен биз дагы ошол бааны санап, анан кымбат бааны чыгарабыз да. Аны биз кымбаттатпайбыз аны. Азыркы учурда кайра бир аз арзандап, акциялар болуп, арзандатуулар Кудайга шүгүр болуп атат. $1200 кетип аткандар дагы болуп атат, $1300 кетип аткан болуп атат. Башында эми 1700, 1500дөн башталды эле Рамазан башында. Рамазандын башында, Демек, азыр уже Рамазан айынын соңуна да чыгып бара жатат, ошол себептен арзандап баштаган экен. Арзандап дагы баштап атат, ооба. Негизи болсо биздин элибизге мүмкүнчүлүк барганга, жакшы. Анан ушул айтсаңыз деги эле ушул биз барганда турак жайларды беребиз, ошол жактарга камсыздап беребиз дедиңиздер да. Анан сиздер атайын ошол жактар менен негизи эле умрага барганда ошол жак менен келишим түзүп аласыздар, Башында арабтар менен келишим түзүп анан иштеш баштайбыз да.
Негизи сиздер бул сунушту сиздер киргиздиңиздер да, арабтарга негизи. Башынан эле келаткан иш бул. Жок, сиздердин фирмаңызды ачарды. Биз өзүбүз барып, сунуштап, алар менен келишим түзүп, биз ушундай учурда ушундай кишини жиберип турабыз деп, бизге кайдына кылып бересиңер, жакын жер канча, алысырагы канча, келишим түзүп, анан иш алып барып атабыз. Анан деги эле ошол жолдору кантип барышат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Керектелүүчү документтер, жолдору, жол жобосу загранпаспорт гана жетиштүү. Башында башка документтер да көп болчу, келип анан азыр Кудайга шүгүр жеңилдеп атат. Загранпаспортун берет, акчасын берет, ошо бойдон барып келсе болот да. Калган эми ажы башчы жетектеп алып келет аны. Алып барып алып келет, демек ажы башчы. Бизге керектелүүчү документтер болгон загранпаспорт. Загранпаспорт, негизи башында башталганда кандай документтер менен, кандай негизи эле сиз жогоруда айтып аттыңыз, ошол оорчулуктар жаралып, же болбосо барганда ажылар таппай калышып, ушундай учурлар болгон депчи. Анан сиздерде кандай болду? Деги эле бул фирманын эң алгачкы ачылганда ушундай оорчулуктар жаралдыбы? Башында болуп аткан, мени көрүп аткандар дагы болсо керек. Башында бизде деле кемчиликтер кеткен аябай. Башында арабтарды өмүрүбүздө көргөн жокпуз, алардын деле кемчилик кетет. Биз барганда турак жай бат берилбей калып, анча-мынча алардын кемчилиги аркылуу кыйынчылыктар болгон. Барып Кудайга шүгүр, алар менен дагы таанышып, башкалар менен дагы таанышып дегендей жакшы деңгээлге келатат. Алхамдулилlah. Маны биз адамдардын кайра келгенден кийин ыраазы болгондон эле байкалат да. Башында анча-мынчасы наразы болуп, андай иштер болуп аткан башында кичине. Анча-мынча. Бирок азыркы учурда андай наразы болгондорду көргөн жокпуз. Кудайга шүгүр, баары ыраазы болуп, батасын берип. Эмне себептен ошол наразы болуп атышты? Башына барганда мындай да, өзүнчө турабыз дегендер болот. Ал жака барганда аялдар өзүнчө жатат, эркектер өзүнчө жатат да. Кээ биркилери болот, бул жактан баратканда мен үй бүлө менен эле болоюнчу деген. Алар өзүнчө комната, бул жактан эми сүйлөшүүлөр болот да. Ошол барганда кээде берилбей калып, анча-мынча майда чүйдө кемчиликтер болуп, анан тияктан биз алам дедик беле, сен макул дебедиң беле, бул жагы кезек берилбей калды го деген наразылыктар кичине ошондой болгон. Ал башында болгон да. Азыркы учурда Кудайга шүгүр биздин өкүлдөр, андан кийин биз өкүлдөрдү кое баштадык да. Башында ошол себептен кичине кыйынчылыктар болгон. Азыр өкүлдөрүбүз бар Меккеде, Мадинада. Алар ошол барганда эле сразу комнаталарды берип, адамдар кыйналбайт. Бул жактан чарчап барат. Чарчап барганда ошо батыраак тейлегенге ошондой. Анан ошондо үй бүлөлүү болуп баргандарга кандай болуп жатат? Үй бүлөлүү болуп баргандарга өзүнчө комната берилет, үй бүлөсү менен болот. Анан негизи канча жаштан үйдө кабыл аласыздар? Канча жаштан үйдө барышат? Башында жаш балдар барбай аткан. Азыркы учурда умрада чектөө жок. Жашында чектөө жок. Ажылыкта чектөө бар. 63 жашка чейин гана барып келишет да. Бирок умрада чектөө жок. Кыртаң болобу, жаш болобу, алып келсе болот. Анан бул жактан жогоруда айтып калдыңыз, эгер Нарында, Чүйдө же болбосо Көлдө болсо, бул Бишкекке топтоп анан жиберебиз, же болбосо тиги Баткен, Жалал Абадта болсо, Ошко топтоп жиберебиз депчи. Анан канча убакытта бир, мисалы үчүн 10 күндө бир учуруп турасыздарбы, 10 күндө же 20 күндө же 1 айдабы, канча убакытта бир жиберип турасыздар? Биздин фирма көбүнчө 1 айда 4 жолу, 5 жолу жиберип атабыз да. Демек, ошондо жумасына болуп калат экен, Жумасына жиберип атабыз. Билем, күздөн баштап жазга чейинки учурда да. Ошондой болот. Жумасына жиберип, анан жумасына жибергенде эгер сыр болбосо, канчадан адам кетет? Азында 30-дан кетет, көбүндө 50-ден кетет, кээде 100-ден кетет учурлар болду. Кышкысын декабрь, январь айларында адам көп баргана байланыштуу 100-дөн кетип атты, 80-ден кетип атты. Көп учурда бирок 30-дан 50-ден жиберебиз. Өтө көп болгондо дагы ажы башчылар дагы кыйналат. Ал жака барганда суроо көп болот аябай адамдарда. Мындай кылсам эмне болот, тигине кылсам эмне болот, мындай кылып алдым эле, эмне кылам, мен күнөөкөр болуп калбадымбы, мага сооп болду, кандай болду, эң туурасы кандай деп, ошондой суроолор көп болот. Көп киши барганда кыйналып калат да, ажы башын таппай калат кээде, тормесе мал аткарып алат. Азыраак барганы жакшы да. 30 киши, 40 киши бул өтө жакшы. Адамдар да кыйналбайт, ажы башчы да кыйналбайт. Анан сиздер кайра кайтып келгенден кийин кандай көзөмөл кыласыздар? Кайтып келгенден кийин эч кандай бир көзөмөл жок. Аэропорттон тосуп алабыз. Болгону ошол.
Анан Кыргызстанга келип алса болду, биздин милдет бүттү деген сөз да. Бүттү. Аэропортко эле келип түшсө. Өзүнүн туугандары тосуп алат. Болгон ошо. Андан кийинки бир көзөмөл жок. Анан негизи эле азыр Рамазан айы эмеспи? Замзам суусу жөнүндө айтып берсеңиз. Замзам суусу суулардын эң эле Алланын астында кабыл болгон суу, замзам суусу тууралуу Пайгамбар хадисинде айтат: замзам суусу лиман шуриба лаху. Ким кайсыл максатта ичсе, Аллах Таала ошол максатына жеткирет дейт да. Бир инсан мисал тили жакшы чыгып аткан болсо, ошо баламдын тили чыгып кетсин деп ичирсе, Аллах Таала жеңил кылып берет. Ал эми оорусунан ичсе, Аллах Таала шифа берет. Негизи замзам суусу бул тарыхы дагы жакшы. Ибрахим алейхиссалам менен Исмаил алейхиссаламдын учурунда чыккан суу. Мисал кичинекей эле кудуктан чыгат. Кабанын Сафа Марва өйдө тарабынан чыккан. Бирок ошол кичинекей чыгып аткан суу дүйнөгө бир жетип турат да. Ошонун өзгөчөлүктөрү бар. Мисал бизде токтогул кеси азайып кетти, тияк азайып кетти, бияк азайып кетти. Чоң суулар болсо деле аябай коркунучтуу болот, кээде азайып кетет, көбөйүп кетет. Бирок ал замзам суусу кичинекей эле кудуктан суу чыгып турат, бирок Кабада азыркы учурда 4 миллион эл жүрөт Кабада азыркы учурда. Ал эми Майдинада 3 миллион эл жүрөт. Ошонун баарына жетип турат да, кичинекей кудуктан чыгып аткан суу. Ошол эле учурда бүтүнөй дүйнөгө адамдар тарап кетет, бардыгы сууну алып кетет. Ошол эле заман соң бүт дүйнөгө тарап турат. Мына өзгөчөлүгү да. Аллах Тааланын астында кабыл болгон суу, ким кандай максатта ичсе, Аллах Таала ошол максатына жеткирет. Эң сонун. Анан бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Немесе сизге эркин микрофон берели, деги эле кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуз, каалоо тилектериңиз болсун. Жана өзүңүздөр жөнүндө бир аз сунуштарыңыз болсо айтып өтсөңүз болот. Аллах разы болсун. Эң негизи чакырганыңыздарга силерге дагы рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, оразаңыздар кабыл болсун. Ошондой эле бизди көрүп аткан жалпы кыргыз элибизге, мекендештерибизге туткан оразаңыздар кабыл болсун. Аллах Таала умра сапарына барганга ар бир инсанга насип кылсын. Биз негизги ачкан максатыбыз мына ушул кыргыз элине, мусулмандарга бир аз дагы болсо пайдабыз тийсин деген максатыбыз бар. Кудайга шүгүр, ишибиз жүрүп атат. Канча деген инсандардын муктаждыгы бүтүп атат, канча деген инсандар умра сапарына барып келип атат. Дагы ишибизди улантабыз, жакшы деңгээлде улантканга аракет кылабыз. Кайсыл бир инсан умрага барып келем деген максаты болсо, бизге кайрылса, жакшы деңгээлде иншалла кызмат кылып бергенге даярбыз. Эң сонун ошол алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым жогоруда мындан да өркүндөшүн каалайбыз дедиңиздер. Ошол ишиңиздер ийгиликтүү болуп, ойлогондой максатыңыздарга жетиңиздер. Деги эле кыргыз элинин ушундай кыргыз элине болгон сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп умрага жиберип жаткандыгыңыздар үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан эгер ушул умра жаатында деги эле Рамазан айында барат элем деген каалоочулар болсо, ушул Али Атанбеков мырзанын Умра Замзам фирмасына кайрылсаңыздар болот. Ал жактан кененирээк маалыматтарды аласыздар. Андан сырткары бул жака экран алдында WhatsApp номерин да калтырабыз, ошол жака кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сизге чоң рахмат билдиребиз. Биз эфирибизди алдыга карай улантмакчыбыз. Эч кайда алыстабай, экранга чукураак келиңиздер демекчибиз дагы. Жогоруда сөз кылгандай, биздин темабыз сизге комплимент айткан жагабы, же болбосо комплимент укканды жакшы көрөсүзбү? Мына ошол тууралуу өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди экран алдындагы WhatsApp номерлерибизге кайрылсаңыздар, жазсаңыздар болот. Ал эми YouTube каналыбыздан Жылдыз Тайм баракчабызга катталып, ошол жактан толук биздин чыгарылыштарыбызды көрүп, ошол жака ой пикирлериңиздерди жана сунуштарыңыздарды жазсаңыздар болот. Ал эми кийинки кезекти кызыктуу рубрикага бермекчибиз.